Процедурныйда keçe жақында мен Баткенге keçe келдім, Баткенден. Анан ушул темамен байланыштуу. Эң срочный эле айтып коеюн. Ошол жерде былтыры тажиктер менен согуш болгондо Заитов Нурлан деген Баткен облусунун ички иштер башкармасынын ага сержанты ошол жерде жана минометный огоньго подвергаться этип, телосы бүт барды осколкка толуп калыптыр. Андан тышкары 2-3 жеринен автоматтын огу тешип өтүптүр. Бүгүнкү күндө Улуттук национальный банкта жатат. Эме госпиталда. Ошол жерде 2-3 операция жасаптыр. Bir путунан 3 жеринен сөөгүн алыптырлар. Сөөгүнүн ордуна труба коюптурлар жана железнийлерди. Ал буту эми ириңдей баштаптыр ошол жерлерде. Бул бала караган ата-энесинин жалгыз баласы экен, ошонун колунда экен. Анан аялы бар экен, 2 кызы менен. Ошол күйүтүнө чыдай албай ата-энеси уже өтүп кетиптир. Кызы, 2 кызы аялы менен өзүнүн кайнесинин үйүндө жашап атыптыр, өзүнү бага албай. Компенсациясы берилбептир ушуга чейин. Анан кийин бул суранып атат. Эми ошол жанагы ириңдеп кеткен эмелерин, осколкаларын, башка осколкаларын алыш үчүн Турция же Россиядан ошол жерде операция кылсаңар, ошого жардам берип койсоңор. Анан кийин бул жерде жанагы саламаттык сактоо министерствого поручение берсек. Андан тышкары мына мен айтып кетет элем, бардык эле Баткенге адресный жардам беребиз деп атпайбызбы? Ошол ким жардам берем десе, ушул кишиге, ушул балага адресini берсек. Азыр өтө оор абалда да. Бул просто трагедия. Bir адамдын трагедиясы да, bir семьянын трагедиясы. Ошону көңүлгө алып, протокольный поручение менен ошону аткарып койсоңор. Бул биринчиси. Экинчиси, мен өткөндө биздин фракция демилге көтөрүп жана граница боюнча ошолорду тактоо боюнча комиссия түзгөндө эме кылдык эле. Биз ошол бүт эмелерге фракциянын башчыларга жөнөттүк эле, списокке ошол комиссияга бергиле деп. Азыр одномандатниктер калгандар ушул убакытка чейин бербей атат да. Ошону сиз айтып койсоңуз, кандай кылып алабыз же азыр эле береби ошонун кандидаттарын. Себеби деген бул өтө серьезный нерсе да. Муну иштеп чыгыш керек, муну күтүп атат бар чынын айтканда. Баткендин эли особенно күтүп атат да. Ошону караштырып комиссия жүргүзүп изилдеп чыккыла деп. Рахмат, ошол жана компенсацияны